Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү сабагыбызга кош келипсиздер. Бүгүн биз ушундай болгон Polychess оюндарын түзүүнү үйрөнөбүз. Эгерде сиздер сабактарыңызда кызыгуу менен өтүүнү каалап жатсаңыз, кызыктырып окуучуларды бир аз ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, башкача метод менен сабак өткөнгүңүз келип жатса, анда Polychess оюнун менен сабактарыңызды бышыктап же ушул сабактарыңызда колдонсоңуз болот. Эгер сиз Polychess оюнун түзө албай жатсаңыз, анда биз сиздерге даяр шаблондорду түзүп койдук. Ошол шаблондорду алыш үчүн астыдагы Telegram ссылкага менен кирип, биздин Telegramдан даяр шаблондорду алсаңыздар болот. Бирок сиз эгерде ушунчалык убактыңыз тар болуп жаткан болсо, Polychess оюнун биз даяр форматтарын кантип кайсыл жактан алсак болот деген маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп кетмекчибиз. Мисалга, Polychess маалыматы ушундай болгон бөлүк. Бул жакта правилалар бардыгы каралган. Бүт бардык маалыматтарды биз кантип ушундай кылып жасап алсак болот деген сөз менен сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе сабагыбызды баштаардан мурун сиздерден бир кичинекей суранычыбыз болот. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди калтыра кеткенди унутпаңыз жана кесиптештериңиз менен бөлүшүп коюңуз. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бизге ушундай Polychess шаблондорун алыш үчүн биз ушундай Chrome'го же Яндекске кайсыл эле бөлүк болбосун кирип, бул жака поисковикке издөөчү бөлүккө биз Polychess деп жазабыз. Chess PowerPoint деп жазсаңыздар, мынакей PowerPoint деп жазсаңыздар чыгат. Ушул жактан PowerPoint менен кантип бөлүктөрүн алабыз. Эми аябагандай көп чыгат ошол жактан. Ошонун ичинде мынакей ушундай бөлүгү бар. Ушул online.org деген сайт менен алсаңыздар болот. Биз муну описанияга да ссылкасын калтырып коебуз. Описанияда ссылка менен да кирсеңиздер болот. Polychess шаблон презентация онлайн дегенди басабыз. Басканда мынакей караңыздар, астына аябагандай көп бөлүкчөлөр чыгат. Мисалга, Polychess ушуну алып көрөйүн, ичине карап көрөлү. Аябагандай көп бөлүгү бар. Кантип көчүрөбүз? Ушул жактан ылдый түшсөңүздөр эле, мынакей эч нерсе катталуунун да кереги жок. Ушул жакта мына ушундай белгиси болот. Көчүрүп алуу белгиси сол тарапта ушундай болгон бөлүк болот. Ошону бассаңыздар эле, бул автоматтык түрдө биздин компьютерге көчүп баштайт. Анан ичине дагы кирип, башка шаблондорун дагы карап көрсөңүздөр болот. Караңыздар, аябагандай көп шаблондор бар. Өзүңүздөр каалагандай шаблондорду көчүрүп алсаңыздар болот. Бул көчүрүп алган шаблондорубуз этот компьютерге кирип таппай атсаңыздар, загрузки бөлүмүндө көчүрүлүп калат. Ошол жака кирип ачабыз. Ачкандан кийин муну ичине киргенден кийин караңыздар, оңдой албайсыздар же баса албай каласыздар. Ошон үчүн ушул жакта автоматтык түрдө мынакей разрешить редактирование деген үстүндө чыгат, ошону басып коебуз. Бул сиздердин разрешенияга макулдугуңуздарды бериңиздер дейт. Анан Polychess деген калсын. Андан кийин бул жакта сиз мисалга бул сүрөттөр мынакей бардыгы жасалган. Бул экинчи баракка киребиз дагы. Мынакей бул добрый день дегенден баштап эле сиздер кыргызчага которуп өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдүн бардыгын кыргызчалап алсаңыздар болот. Андан кийин 3-чү баракка барасыздар. Бардыгы гиперссылкалары, слайддык анимациянын бардыгы кошулган болгону сиздер сүрөттөрүн гана алмаштырып жазып коесуз. Бул жакта мынакей караңыз, бардыгын ушундай кылган бөлүктөр бар. Бардыгын өзүңүздөр каалагандай сөздөр менен жазып койсоңуздар болот. Андан кийин сөзсүз түрдө файлга кирип, сохранить басып коесуздар. Сохранить баскандан кийин бул автоматтык түрдө сиздердин компьютерге сохранить этилип калат. Мындан башка дагы шаблондор бар. Мисалга,
Бул биринчи көчүрүп алган шаблонубузду карап көрөлү. Мынакей разрешите редактированияны сөзсүз түрдө беребиз. Бул жакта караңыздар, суроолоруна тамгалар менен колдонуп өтө бересиздер. Андан кийинки бул мисалга мен көрсөтүп берген, бул жакта правилалардын бардыгы жазылган. Ошол правилалар менен сиздер кыргызчага которуп алып өтө берсеңиздер болот. Кыргызча же орусча сиз өзүңүз каалаган тилде. Анан бул жактагы ссылкаларды аягындагы акыркы баракта ссылкалар чыгат. Ошол ссылкаларды алып салышыңыздар керек. Ал үчүн мышканын оң каптагын басып, бул удалить слайдты басып коебуз. Кийин сохранить этип ноутбугубузга жүктөп алабыз. Ушундай кыргызча варианттардагы сабактар керек болсо биздин каналыбызга катталып лайк басууну унутпаңыздар. Кесиптештериңиздер менен бөлүшүп коюңуздар. Полечидестин кыргызча варианттагы PowerPoint лазым керек болсо сиздерге биздин Telegram каналга катталып, ошол жактан алсаңыздар болот. Биздин Telegram каналда бир гана мындай маалыматтар эмес, мугалимдердин ишмердүүлүгүн жогорулата турган бир топ видео материалдар, көргөзмө куралдар баардыгы камтылган. Биздин Telegramга кирип катталып койсоңуздар дагы болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, сабагыбыз жаккан болсо, сөзсүз түрдө бизге катталып коюуну унутпаңыздар.